Abi Said el-Khudri radıyallahu anhu бұл жөнінде мындай хадис риwayat қылады. Sami'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqul. Мен пайғамбарымыздан мынтып айтып жатқанын ұқтым. Мен ра'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Пайғамбарымыз sallallahu aleyhi ve sellem айтты. Сілердің араңарда кімдір бірі dinге, шариатқа же инсандарға зияны тие тұрған бір іштік болып жатқанын көрсе, анда ал аны қолы менен барып өзгөртсін. Башкача айтканда тыйсын. Қолы менен барып ошол жаман иштин болуп аткандыгын токтотсун. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Эгер ал қолы менен барып токтотууга күчү жетпесе, мүмкүнчүлүгү жок болсо, анда ал тили менен токтотсун. Жакшылык менен түшүндүрсүн, айтсын, жеткирсин. Fa illam yastati' fa bi qalbihi. Тили менен айтканга да күчү жетпесе, анда ал жүрөгү менен жаман көрсүн. Жүрөгү менен ошол жаман иштин токтоосун кааласын. Wa zalika ad'aful iman. Бирок ушул акыркы этап имандын эң алсыз экендигинин белгиси. Иманы эң алсыз адам ушул акыркы этап менен жаман ишти токтотот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 3 этапка бөлдү. Муну Муслим рахмахуллах риwayat кылган хадис. Тугандар, биз демек акыркы үммөт, мусулманмын деген адам, пайгамбардын үммөтүмүн деген киши бир жаман иштин болуп аткандыгын көрүп, менин ишим канча аны менен деп тескери карап бурулуп кетүүсү акыркы үммөттүн милдети, фазилети эмес экен. Демек бул акыркы үммөткө Алла Таала мактаган үммөттүн катарына кошулбай кала турган инсандардан экен. Жаман ишти болуп жатканды токтотуу имамдын гана милдети же муфтинин гана милдети эмес экен. Мусулманмын деген кишинин милдети экен. Эми аны 3 даража менен бөлдү. Иманды 3 даража менен. Биринчиси колу менен токтотуу. Албетте Аллах субхана ва таала Куранда айткандай, мауизатул хасана. Сулуу, чырайлуу жеткирүү менен не кылыш керек? Динди жеткириш керек. Барып колуңуз менен токтоткондо дагы оройлук менен, каттуулук менен эмес, түшүндүрүп ага жеткирүү менен кол менен токтотсун. Ал ага күчү жетпесе тили менен, ага күчү жетпесе жаман көрүп коюу. Келиңиз урматтуу тууган, ар бир мусулман, сиз да, мен да ошондой жаман иштин болуп жатканын көрсөк, 3 жол менен токтото берсек, иншалла биздин чөлкөмдөрдө, биздин мусулмандардын арасында ошондой жаман иштер токтойт.